Карагер деген деп ат койгон, мен бирок анын өзүнүн атында Рамзей деген ат экен. Ал да аябай жакшы чыгып анан ошондон улам өзүбүз да кийин барып аттарды бийлерди алып келип баштадык. Азыр буюрса азда көрөсүңөр 2 жашка чыгып калды алды. Анын 1 жаштарынан бар, быйыл туулган кулундар бар. Айтсаңыз, учурда азыркы бул фермаңызда канча ат бар? Азыр менде 5 ат, 6 бие бар. Калган тай кулундар 6 бар, ошондо бир 20дай бар го. Польшадан алып келем дедиңиз, кандай жол менен алып келесиз, ошол тууралуу айтып берсеңиз кененирээк. Польшадан бирөөлөр менен барып, бир алып ташыгандар менен биринчи алып келгенбиз. Бул аттарды, бул кулумда келген. Бул мен эң жакшы көргөн атым, буюрса улак аябай кыйын жарай турган. Атын айта кетсеңиз. Аты Атилла деп койдум өзү. Анан паспортунда башкача, анын тилиңде келбей калат. Ошол анан муну үйргө койтам, азыр ушунан жакшы кулундар туулат деп. Былтырда койгонбуз, быйыл жайында буюрса 2 бие туйт мындан. Жүрбөйсүзбү бул аттарды кененирээк тааныштырып, анан кийин буларга кантип жем бересиз, канча убакыт жем бересиз, ошол тууралуу кененирээк айтып. Буларга кечинде 1 маал жем беребиз биз. Эми кээ бирлер 2 маал, 3 маал, 2 маал жем бергендер бар экен. Биз 1 эле маал жем беребиз, себеби атка жем түшүү деген бар да. Атка мисалы үчүн жем берип туруп сугарып койсоң, бут аксайт, ал болду өмүр бою аксап калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошондон болбош үчүн биз 1 маал кечинде жем берип, эртең менен сугарабыз да. Анда жем түшүү деген коркунуч анча болбойт да. Где-то 7-8 килограммдан жем беребиз. Бизде мына ош тарапта түштүктө торпок-улак чабат. Анан ошого ушундай чоң күчтүү аттар керек. Ал жерде кээде 1000 деген аттарга чейин болот. Ошону аралап жана топко улакка жете турган ат болуш керек да. Ошон үчүн чоң күчтүү, мындай духу бар, коркогон аттар керек. Катышкан аттарыңыз ошо байгеге жетип, орундарга илешип? Илешкен аттар бар, Бул бирок бул чабыл элек быйыл 1-2 эле салып көрдүк. Аябай жакшы кирди мындай топко. Анан бул өзү мындай кош сүрдүү да агат. Буюрса эң жакшы аттардан болот. Байке, бул аттын баасы канча? Мен эми үйргө коюп өзүм кармайм да, сатпайм муну. Эми сатсаң бир 50 000 доллардан, балким 100 000 доллар болуп калышы мүмкүн. Эми улакка жарашына байланыштуу да. Улакка жакшы жараган аттар кымбат болот. Ченеп көрбөйлүбү? Макул, боюң көптөн бери ченелек, бирок 1,80-ден ашыкча да. Өзү анан жерден серине чейин ченелет ат. Анан салмагы 1 тоннан азыр эми арыгыраак болгонуна байланыштуу жетпеши мүмкүн. Бирок семиргенде 1 тоннан тегерегенде болот аттар. Ошондо ченеп көрөлү. Мейли. Онда метр бар, атайын ошол жактан алып келгенбиз. Аттарды ченейт, бул ат. Бул урууну менен. Бул дагы. Ооба, Польшадан алып келгенбиз. Ондай чыгат. Могул жагы метр. Текшенер. Могул жерде сөөктүн түгөнгөн жери болот. Ошол жерде ченелет да. Ма 1,81, ушундай экен да, 82. Бою 1,80-ден ашык, салмагы 1 тонна. 1 тоннага жакын, ушундай. Бул эми дагы бир аз чоңоюшу мүмкүн. 2 часына чейин чоңоет аттар. Негизги чоңоюшу ушу 4 жашка чейин. Анан кийин азыраак чоңоюшу мүмкүн да. Бул ат доллар деген ат. Муну ошол жактан биз атташып жүргөндө, ошол жактан тааныстар, бирөөлөр менен тааныш болуп калганбыз, ат саткандар менен, ат алып саткандар менен. Ошолор кийин бизге сүрөтүн, видеосун жөнөтүп, боюн тартып жөнөтүшкөн да, биз акчасын салып, алар атты салып ийген. Ошол 2 жашында 1,72 болчу бою. Чоң болчу. Азыр 4 жашта бул. Фермаңыздагы эң чоң ат ушул, Эң чоң ушул болуш керек. Бою 1,85 бар. Салмагы 1 тонна. Салмагы 1 тоннадан тегерегинде. Күздө семиргенде 1 тоннадан ашып кетет болуш керек. Бул деген ошо байгелерге салышып, ушундай болбойбу? Жок, салына элек бул дагы жашта. 4 жаштан баштап салсак жакшы да. Жашыраак салсаң бир аз коркуп калышы мүмкүн. Эми азыраак салса болот. Анан биз булар салган жокпуз, эми күздө буюрса салабыз. Арыктап калды бир аз. Арыктаганда дагы бою бир аз кичирет да аттарынча. Анан семиргенде чоңоет, 1-2 сантиметр. Ооба.
Анан айгыр болуп да артып атышат да булар айкырышып. Бул аттын баасы канча байке? Бул деле ошол 50 000 доллардын аяк биягында да. Чабыл элек булар эми. Чабылса балким кымбатап кетиши мүмкүн. Жарабай калса арзандап кетиши мүмкүн. Ошол улакка жарашына байланыштуу. Байке болжол менен ушул аттардын несине жемине кеткен каражатка жылына канча болот? Жылына bir атка $1000 кетет примерно. Ошо жемине чөбүнө Жем чөбүнө бакканына. Мисалы үчүн күнүнө бирден түк жесе, бирге жетпей калышы мүмкүн бир аз. Ошондо 300 жесе, 300 средний 150 сомдон болгондо 45 000 сом болот. Жем жейт. Кетер 1,5 тонна. 55-60 000 баккан менен ошо $1000 барат да. Улакка өзүм саламаттарына. Жакшы үйрөнгөндөн кийин анан улак чабандестерге берем да. Улактан жакшы үйрөтпөсөң ат бузулуп калышы мүмкүн да. Жакшы салбай. Анан мунун табындагы жакшы таптап, жакшы суутуп анан салыш керек. Анан жакшы көнгөндөн кийин 1-2 жыл анан ат бузулбайт да. Кээ бир аттар жакшы көнө элек болгон болсо, мисалы үчүн 1-2 чапкандан кийин улакка кирбей коюшу мүмкүн.